каматканга эле кызыктар болуп атат. Кыскасы. Мен түшүнгөнүм ошол эле. Мен дагы журналист катары ошо суроо мындай кооптуу жагдай жаралып атат дейм. Анткени азыр эгерде сот андай укукка ээ болбогон үчүн тиешелүү укук коргоо органдарынан кайрылган деп атат да. Жанагы прокуратуранын полномочиясы бар дейт. ОУДга, ички иштер министрлиги. Азыр булар ошол түз эле ошол тарапка кетүү кудай билет да. Эгерде алар барып арызга турган болсо, ушул укук коргоо органдары да сени камакка алып коюшу мүмкүн деп чочулуп аткан жериң жокпу? Толук болушу мүмкүн. Мени азыр 1 сааттайм, 2 сааттайм же эртең бүрсүгүндө сөзсүз камашы мүмкүн. Мен аны биле эле турам. Себеби булар азыр арыз жазат да барганда. Булар мен үстүмөн басым жасашты биздин үстүбүздөн дейт. А мен эч кимисин булардын баардыгынын аты жөнүн фамилиясын билем, бирок мен интернетке аларга. Урматтуу Москва шаарындагы айдоочулар, таксист агалар, эмилери. Эгерде мыкты таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, болгону 1% алган Белес парк таксопарк сунуштаймын. Парковый самозанятый болуп, электронный путевой листтерди алсаңыздар болот. Таксиге керектүү бүт документтерге өздөрү жардам берет. Диспетчерлери ар дайым сиздер менен тыгыз байланышта. Дагы баса белгилеп айтыш керек, эгерде сиздер электронный путевой лист алсаңыздар 2%, эгерде албасаңыздар анда 1%. Эң негизгиси өзүбүздүн мекендештерибиз, кыргыз боордошторубуздун таксопаркы. Андыктан келиңиздер, биргеликте Белес паркында иштейли. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар, амансыздарбы? Өтө катуу бир талкуу болуп аткан маселе. Айтилек Орозбеков деген активист жигиттин видеосу тарап катуу бир коомчулукта талкуу болуп атат. Бул жигит болгону өзүнүн элинде, өзүнүн жеринде, өзүнүн мамлекетинде, менин тилимде, мен түшүнгөн тилде сүйлөшүңүз, мени тейлеңиз деген гана сөзү үчүн соттолуп кетиптир. 9 айга үй камагына алыныптыр дагы. Ал дагы жетпегенде ошол Куликовдун адвокаттары дагы ошол жамааты дейбиз, командасы дейбиз, бул жигиттин үстүнөн дагы арыз жазып, дальше каматабыз деп аракеттер кылып атыптыр да. Бул өтө туура эмес нерсе деп эсептейм менчи. Кантип адам өзүнүн мекенинде, өзүнүн жеринде, өзү билген эне тилинде соода кыла албаса, ошол өзүнүн эне тилинде баягы кызматтан пайдалана албаса, анда бул кандай бул түшүнбөйм да. Бул нерсени мынол мигранттар өтө жакшы түшүнөт. Кайсыл мамлекетте жүргөн мигранттар болбосун, мейли мынакей Америка дейбизби, Россия дейбизби, кайсыл мамлекетте мигранттар бар. Мисалы үчүн ошол мамлекетте жүргөн мигранттар ошол элдин тилинде сүйлөгөнгө милдеттүү. Ошол элдин мыйзамдарына баш ийгени милдеттүү. Үрп адаттарын сыйлайт, адамдарын урмат кылат. Ошол элдин тилинде сүйлөйт. Анткени ошол эл аркылуу, ошол жер аркылуу, ошол мамлекет аркылуу нон таап атат, рызкы таап атат, балдарын багып атат. Ошон үчүн ошол мамлекеттин элин сыйлайт, тилин сыйлайт, ошол мамлекеттин тилинде сүйлөйт. Мен ойлойм, бул айтилектагы болгону ушул нерселерди жеткирүүнү каалаган да. Ушул нерселерди айткысы келген, бирок бул нерсени түшүнбөй, үстүнөн арыз жазып, муну соттотуп атат да. Бул мен ойлойм туура эмес. Жана азыр башка дагы блогерлердин сүйлөгөндөрүн коюп коеюн, угуңуздар, туугандар, өзүңүздөр оюңуздар жазыңыздар. Мен ойлойм, бул нерсе жакшылык жака чечилет деп. Логикага туура келбеген нерсе да, өзүңдүн мамлекетиңде, өзүңдүн тилиңде сүйлөй албасаң, бул өтө туура эмес нерсе деп эсептейм, туугандар. Оюңар жазыласыздар да. Кыргызстанда жашап, кыргызча сүйлөгөнү үчүн камалып кеткен Айтелек Орозбеков деген жигитти уккансызбы? Ал адам Бишкектеги Куликов дүкөндөрүнө барып, кыргызча сүйлөөнү талап кылат. Кыргызча сүйлөөнү талап кылгандыгы үчүн аны улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен камашкан экен. Меня зовут Айнура, что вас интересует? Алло, саламатсыз ба, Айнура? Вам удобно говорить на русском языке или вас соединить с кыргызскоговорящим оператором? Кыргыз тилинде сүйлөп бериличи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. А сиз сүйлөйсүзбү? Байке, мындай ороңдоо могу нерсеге жооп берип коелачы, мен күтүп атам. Сиз каалаган тилиңизде сүйлөй албайсыз эч кандай. Сиз тейлөөчү жерде иштегенден кыргыз тилинде сүйлөшүңүз керек, милдеттүү түрдө. Эгерде эртең мен дагы бир дүкөнгө барып кыргызча сүйлөсөм, мага орусча жооп берсе, жок, кечирип койгула, мага кыргызча жооп бергиле десем, мени да улуттар аралык кастыкты козутту деп камашабы. Эмне үчүн биздин өлкөдө биздин тил экинчи планда болуш керек? Бишкектеги көп эле кафеканалар, ушундай кофейнялар
жанагындай авиабилет саткандар баары дебейм, көбүнчөсү орус тилинде сүйлөшөт. Кыргызча какшап сүйлөп атсаң да орусча жооп беришет, орусча сүйлөшөт. Эмне үчүн андай жерлерге эки тилди билген адамдарды жумушка алышпайт? Милдеттүү түрдө калкты тейлөө борборлордун баарында калкты тейлей турган жанагындай тамактануучу жайлар болобу, эмнеси болбосун, баардыгы эки тилди билген инсандарды жумушка алыш керек. Азыр Айтилектин өсөнүп алып, окуянын чоо жайы эмне болгон? Айтилек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Ассаламу алейкум, Бактышын байке сизге дагы. Бүгүн мени элдер жакшы колдоп, жакшы сөздөрүн айтып атышат. Ушундай Бактышын байке сыяктуу журналисттер, жакшы мыкты адамдар келип акыбалымды сурап, жакшы колдоолорун көргөзүп жатышат. Баарыңыздарга чоң рахмат, терең ыраазычылык. Мен негизи буга чейин ушул көчөдөгү көрнөк жарнактарды, кафелердин ичинде, тамактануучу жайлардын ичиндеги жанагы аш тизмектерди, менюлар деп коет. Ошолорду болгону мыйзам, бизде мыйзам бар да. Биринчи мамлекеттик тилде жазылсын, андан кийин расмий тилде жазылсын деген. Мен ошолорду болгону ушундай бизде мыйзам бар, ушу мамлекеттик тилде тейлегиле, кыргызча сүйлөгүлө дегем. Анан болгону андан кийин жазгыла дегем. Биринчи расмий тилде, мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазыш керек, андан кийин расмий тилде орус тилинде жазыш керек. Ушунун болгонун баарын мыйзам ушундай экени баардык кафелерге айтып деп келгем. Анан акыркы ушу тарткан видеом ушу Куликов кофеканасы болгон. Ошондон кийин 6 майда 25-жылдын ошо кармалып 3 күн убактылуу кармоочу жайда жатып, андан кийин үй камагына чыккам. Азыр 9 айдын жүзүнөн ашты. Камалуу деген мага ошо 330-беренин 1-бөлүмү боюнча айып коюшкан. Бул деген улут аралык кастык тогуусу деген. Бирок мен кечээ деле айткам, мен эч кандай өзүм ал беренеме макул эмесмин. Себеби мен бирөөнү дагы улутун атап, же бирөөнүн ата жотосуна асылып, же бирөөнү бир ат коюп, андай менде эч нерсе болгон эмес. Ниетимде да негизи андай болгон эмес, улуттарды бөлөйүн деген. Болгону кыргыз тилин өнүктүрөйүн деген гана максатта кылган баардык нерсени. Ошондо Куликовскийге барып кыргызча сүйлөүүнү талап эле кылгансың, кыргызча сүйлөө. Ооба. Мисалы мен кыргызмын, мен орус тилин түшүнбөйм. Мага кыргызча сүйлөңүздөр деп айткансың. Ооба. Мен кардар катары барып эле мына бул жерде кыргызча жазсаңар керек, мамлекеттик тилде. Силер коомдук тейлөөчү жерде иштеп аткандай, биринчи мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде маалымат беришиңер, сүйлөшүшүңөр керек. Эгер зарыл учур болуп калса, расмий тилде, орус тилинде сүйлөсөңөр, маалымат берсеңер болот деген гана мыйзамды гана көргөзгөм. Ушундай мыйзам бар бизде депчи. Бул мыйзам бар болчу, бирок мындай иштебей бир жаткан мыйзам болчу да. Болгону ошол мыйзамды мен көргөзүп гана, үйрөтүп гана коеюн деген ниетте болгом негизи коомчулукка. Ошондон бери азыр Куликовский менен соттош иштери жүрүп жатат, Ооба, ошондон бери 9 айдан бери сотум жылып, ар кандай учурлар болуп атат. Кээде менин жактоочум бир иштер менен келбей калат, кээде алар келбей калат, кээде сот алмашып кетет. Ушундай болуп, ушул 9 айдан ашты келет калышым. Ошо урматтуу котолушуна кыргыз тилинде сүйлөйм, кыргыз тилинде талап кылган үчүн азыр ушундай сот процессинде. Аябай жүрөгүмдү өкүп атат менин бул маселе. Акыркы күндөрү байкасак, эне тилибизге болгон мамиле жүрөк жылытат. Мурун орусча сүйлөгөн блогерлер азыр түп нускасы менен өзгөрүп, кыргызча блог алып барууда, кыргызча ыргызтерди тартып, комуз ырларын трендке айлантып, эне тилибизге болгон сүйүүбүз өсүп бараткандай. Анан ошол сүйүүдүн артынан кыргызча тейле деген сөзү үчүн Куликовдун арыз жазганына, ал арызды караган органдагыларга баракелде. Бизге алгач уккан тилибиз кыргыз тили. Бешик ырын апабыз кыргыз тилинде айткан. Ата деп биринчи сөзүбүз кыргыз тилинде чыккан. Чоң ата, чоң энелерибиз кыргызча түс жоруп, кыргызча жомокторду айтып берген. Алгачкы сүйүүбүздү кыргыз тилинде билдиргенбиз. Ушундай жаныбызга, каныбызга сиңген тил өз өлкөсүндө тебеленип, кордолуп, мындай сыйланбай жатса, унчукпай отура албайт экенсиң. Бул эне тилибиз үчүн Абдрахманов, Исанов, Тыныстановдор жанын аябай атылып кетпели беле. Биз үчүн эне тилден артык эч нерсе жок. Куликовго айтарым, кыргыз тилине урмат сый көрсөтүп, кыргыз тилинде тейлеп баштадык деп айтмайынча, мен жана менин үй бүлөм силердин өндүрүштү такыр колдонбойбуз. Жана ар бириңиздерди бойкот жарыялоого үндөп кетем. Кыргыз тили Кыргызстанда урматталбаса, ал башка эч жерде сый көрбөйт. Улутчул дешер билбеген улутун кимдир сүйбөгөн, кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деп Байдылда жазып кеткен. Ушул маани биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашаганда кыргыз тилди но деп папестеп көкөлөтүп алабыз. Туугандар, эне тилибизди сүйөлү. Жашасын кыргыз тили.
келсек, булар Куликовдун юристтери айтып атат, мен башкаруу чарамды өзгөртүп камагыла деген соттон суранышта. Сот деген бул жерде ал биз. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Азыр жана Куликовдун айланасында азыр талкуу интернет булактарында катуу жүрүп атат. Анан биз дагы бул боюнча негизи оюбузду айта кетишибиз керек, как не только юрист, как жеке жаран катары дагы. Бул жерде мисалы башында окуя болгондо жанагы неге кыргыз тилинче сүйлөсө, неге кыргыз тил билбейсиңер деп ушундан негизи сөз болуп атат. Анан бул боюнча ошо ушундай сөздөр боюнча разжигание межнациональной розни деп биз постоянно айтып жүрөбүз. Ошондой экспертиза дайындалат тергөө тараптан. Эгер ошо сөздөрүндө жанагы лингвистический экспертиза, эгер ошол сөздөрүндө жанагындай кылмыштар камтылган болсо, значит ошондо ушундай состав бар деп экспертиза чыгарып берген. Экспертизалар чыгарып берген соң анан ушундай азыр иш козголуп, азыр мына бул жаран азыр сотто жүрүптүр, Свердлов райондук сотунда. Анан биз дагы азыр бул боюнча айта кетишибиз керек. Негизи биз деле эгер мына примерге алсак, биз кыргыздар эгер Россияга барып калсак, ал жерде биз орусча сүйлөйбүз да. Орусча үйрөнүп, орусча сүйлөгөнгө мындайча айтканда мажбур болобуз. Анткени кыргызча жооп берсең, алар эч кандай ага жооп бербейт деген. Анан бизде дагы мисалы мындай да, эгер бизде мына мамлекетте, Кыргызстан мамлекетибизде жашаган соң, алар дагы мына канча жылдан бери кыргызча билиш керек. Эгер кыргызча любой мекеме, ар бир мекеме кыргызча жооп берсең, кыргызча суроо берсең, алар дагы негизи кыргызча жооп бериш керек болчу да. Анан биз дагы азыр ошо Куликовдун адвокаттары, юристтери ошо сотко кайрылыптыр. Бул баланын бөгөт коюу чарасын депчи, бөгөт коюу чарасы аз Дамаш эресте жүрбөйбү? Бул камакка алыныш керек деп атыптыр. Негизи мыйзам боюнча биз дагы ошо Свердлов райондук сотуна да карап айта кетебиз. Негизи мыйзамда эгер действительно ал үй камагын шартын бускан болсо, ошондо гана үй камагы жана камакка өзгөрүлөт деген мыйзамда бар. Бул жерде мисалы ал сөз айтып коюш үчүн бул эч кандай өзгөрүүгө жатпайт. Бул боюнча да биз дагы Свердлов райондук сотуна дагы кайрыла кетебиз. Буну объективдүү карап берүүңүз боюнча. Анан ошол боюнча дагы азыр бул жаранга дагы биз дагы айта кетебиз. Эгер юридикалык жактан совет болсо, биз дагы СМИ жагынан юридикалык жактан совет болсо, биз дагы жардам бергенге даярбыз деп айтат элек. Мамлекеттик тилге болгон талаптар, мамлекеттик деңгээлде болуп жаткан учурда Кыргызстанда кыргыз жигит кыргыз тил үчүн, мамлекеттик тил үчүн жоопко тартылып калышы бул жакшы эмес. Куликовскийдин маркетологторуна, юристтерине жана ошондой эле жетекчилигине суроом бар. Эмне үчүн буга чейин деле ар кандай ой пикирлер, ар кандай мындайча айтканда нааразычылык негизде жазылган комментарийлерге аябай эле ийкемдүү болуп кечирим сурап эле келгенсиздер дагы тил маселеси келгенде соттотуп саласыздар. Чоң берене менен. Бул өтө чоң берене туугандар. Негизсиз соттотуп саласыздар. 9 ай үй камагына каматып койгонуңуздар аз келгенсип, баш коргоо чарасын камакка өзгөртүүнү аракет кылдыңыздар. Бул чоң жаңылыштык туугандар. Бул эч кандай жакшылык алып келбейт. Бул кемчиликти оңдогонго дагы да кеч эмес. Арызыңыздарды алыңыздар. Баары сонун болот. Айтилек Орозбековго ким арыз жазган? Эмне үчүн Куликовдун аты аталууда? Азыр айтып берем. Блогер Айтилек Орозбеков 2025 жылдын май айында Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалган. Милиция блогердин YouTube каналына мониторинг жүргүзүлүп, анда улут аралык кастыкты козутуу фактысы аныкталганын билдирген. Ошондой эле соттук экспертизанын жыйынтыгы менен аталган факт тастыкталып, кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси менен тактап айтканда расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Ал эми Айтилек Орозбеков өзү болсо ага тагылган айыптарды четке кагып, блогерлик ишмердүүлүгүндө улут аралык кастыкты козутпаганын айтып келет. Биз кыргыз элин сыйлайбыз. Мен өзүм да ар бир улутту сыйлайм. Ар бир улуттун тилин, динин баарын сыйлайм. Бирок
мен эч бир жерден бир ошо видеолордун арасында бирөөнүн динин же тилин же улутун атап сен мындайсың тигиндейсиң деген менде андай эч нерсе болгон эмес. Ошондуктан мен баары мыйзамда эч кандай кооптонуп жүргөн эмесмин. Айтылек Орозбеков YouTube каналында тамактануучу жайларды камера менен кыдырып, кафе ресторандарды кыргыз тилинде тейлөөнү талап кылып келген. Блогердин YouTube'унда 15 миңден ашык катталуучусу бар. Айрым видеолору резонанс жаратып талкууга алынып турган. Чүй облустук милициясы ишти тергеп бүтүп сотко өткөргөн. Орозбековдун иши Сырлов райондук сотунда каралууда. Блогер 12 январда элге кайрылуу жасап, 9 айдан бери үй камагында экенин белгилеп, анын үстүнөн Куликов бренди менен таанымал компания арыз жазганын айтып чыккан. Азыр эми сотко келсек, булар Куликовдун юристтери айтып атат, мен башкаруу чарамды өзгөртүп камагыла деген соттон суранышты. Сот деген бул жерде ал биздин ишибиз эмес, анын укук коргоо органдарына кайрылгыла деген же прокуратура кызматкерине кайрылгыла деген жообун берди аларга. Анан булар ушу мени каматканга эле кызыктар болуп атат, кыскасы. Орозбековдун адвокаты Медиа Хабка 2 арыздын көчүрмөсүн жиберди. Анда Куликовдун 2 филиалында иштеген кызматкерлер арыз жазганын көрүүгө болот. Алардын бири блогер телефонго тартып, тынчын алып кыргызча сүйлөбөсөңөр, коомдук жайда иштөөгө мүмкүнчүлүк жок деп басым кылганын айтууда. Экинчи арызда кызматкер мен орусча сүйлөгөнүм үчүн кемсинтип, уруксатым жок видеого тартып, психологиялык басым жасады деп Орозбековго чара көрүп берүүнү суранган. Азыркы учурда Куликовдун арыз жазган 2 кызматкери же болбосо алардын адвокаты Куликов өзү бул окуяга байланыштуу эч кандай комментарий бере элек. Ал эми Айтылек Орозбеков мен жөн гана кыргыз тилинде тейлөөнү талап кылдым, эч кандай мыйзам бузган жокмун, улут аралык кастыкты козутайын деген ниетим дагы болгон жок деп өзүн күнөөсүз экенин айтып атат. Ассаламу алейкум мекендештер. Кыргызстанда көрүп атабыз бардыгыбыз Айтылек Орозбеков деген энибиз кыргыз тили үчүн күйүп ышып жүрөт, дайыма кызмат кылып, жазында дагы айтканбыз, ошондо сот болуп атканда туугандар. Ошол Куликов торт чыгарган заводуна да бир сыйра кайрылгыбыз келет. Ушул биздин кыргыз тили үчүн ушул кыргыз балабыз кайрылып камалып кетпеши керек туугандар. Биздин баардык жарандарга да кайрылып кетебиз. Ошол колдоп аткан блогерлерге дагы, колдобой жүргөндөргө дагы айтабыз. Ошо тил үчүн тилди биз алыста жүрүп биз барктайбыз туугандар. Биз ошон үчүн Айтылек Орозбековду колдойбуз, сиздер да колдоңуздар туугандар. Биздин өкмөттөгө кайрылабыз. Ушул жакты туура чечим карап берип койгула, соттогулар дагы. Биздин тилди колдонуп, жарнама кылышынан да ошол Куликов. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Туура чечим күтөбүз баарыңыздардан. Ассаламу алейкум. Урматтуу депутаттар, урматтуу аппарат. Мына азыр бир маселе чыгып атат бул жерде. Биз талап койгонбуз. Бардык мыйзам долбоорлоруна талап бирдей. Мыйзам долбоору биринчи кезекте мамлекеттик тилде кыргызча жазылыш керек. Андан кийин расмий тилге которулуш керек. Ушуну эске алып койгула. Ошон үчүн котормодо ката кетип атат деп атат. Биринчи ошол талап бардык мыйзамдарга, мыйзам долбоорлоруна тийиштүү. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Бардык мыйзам долбоору биринчи ирет кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жазылууга тийиш. Андан кийин расмий тилге которулат. Аппарат ушул маселени көңүл борборунан чыгарбаңыздар. Ассаламу алейкум мекендештер, да бир жолу сиздерге Лос-Анджелестен салам. Азыркы болуп аткан кырдаал боюнча да бир үн каткым келип атат. Куликовдордон бир сыйра айткым келет, аларга дагы өздөрүнүн Айтылек Орозбековго жазган арызын артка алып, туура чечим кылбаса, кыргыз тилинде тейлебесе, анда бардыгыбыз жалпы ынтымакта бойкот жарыялоого туура келет. Баарыңыздардан суранам туугандар. Эмнеге дегенде мигранттар жакшы билет, кайсы өлкөгө барба, ар бир өлкө өзүнүн тилин талап кылат. Америкада жүрсөң англис тилинде үйрөнүшүң керек. Англис тилин билишиң керек, жана англис тилинде тейлинет. Башка өлкөгө барба, мисалы Орусияга барба, орус тилинде кылат. Кытайга барба, балекет жакка барба, ар бир өлкө өз эне тилинде сүйлөгөндү талап кылат. Биз дагы өз эне тилибизде сүйлөгөнгө Куликов эле эмес, башка бардык жактарды талап кылабыз туугандар. Баарыбыз биримдикте Айтылек Орозбековду колдойлу жана өз укугубузду, тилибизди сактап калалы туугандар. Ассаламу алейкум. Кыргызстанда жашап, кыргыз тилинде талап кылган Айтылек Орозбеков энебиз. Ушул 9 айдан бери
мына камакта жатат, үй камагында. Билбейм бул эмне деген көрүнүш, бирок бул нерсе Бойкот. Азыркы киргизген видеодон кийин кайрылып кетүүнү туура чечтим. Кыргыз элим, мен Куликовдун тортун жебей койсом күнүм өтпөй калбайт. Бүгүндөн баштап биздин үй бүлө Куликов тортуна бойкот жарыялайт. Сиздер дагы сөзүмө кошуласыздар деген ойдомун. Биз Куликов тортун алып, аларды байытып, алардын курал жарактарына, ушундай жаман оюна салым кошуп атабыз. Куликов компаниясы кыргыз элине душман экендиги бүгүнкү видеодон кийин, бүгүнкү соттон кийин өздөрүнүн чыныгы жүзүн көрсөттү. Туугандар, айтышыңыздар мүмкүн, Куликовдо иштеген кыргыз туугандарыбыз ырыскысын ошол жерден таап жеп атат деп. Ооба, туура, ырыскысын таап жеп атат. Бирок кайра эле кыргыз элине душман болуп, кас болуп аткан жерде иштеп, аны өнүктүргөндөн көрө башка жакта деле иштесеңиздер, ырыскыңыздарды табасыздар. Ойлойм, Аллахым бир эле жерге байлап койбогон ырыскыңыздарды депчи. Кыргыз тилдин талабын тарашкан баланы соттой изолаттыр. Туугандар, ошол боюнча жаңылыктардан бүгүн көрдүм. Эми Куликовскийге барып, ал бала ал жерде туура эмес кылмыш жолу кырганбы, же болбосо кыргыз тилинде тейлегиле деген сөзү үчүн гана аны соттой излеп жатабы? Сил боюнча менде түшүнүксүз да. Эгер тил боюнча гана боло турган болсо, чындыгында буга адилеттүүлүк чечим керек, туугандар. Мамлекет башчылар, соттор болсун, буга жакшылап маани берип карап бериңиздер. Себеби Кыргызстанда туруп кыргыз тили өзүнчө бир жогору деңгээлде каралбаса, анда башкалар биздин тилди жөн эле кордойт да, чынбы? Ар адамдын көркү эне тил менен, адам эмес эне тилин билбеген. Эне тилин ыйык тутуп кадырлап, эчен деген инсан кеткен дүйнөдө. Азыр биз ушул убакытта кыргыз тилибизди кадырлабасак, башка эч ким кадырлап бербейт. Суранат элек, туура чечим чыксын буга. Эне тил Куликовский жана Айтелек Орозбеков боюнча. Айтелек деген жигит ушул мамлекеттик тилди, кыргыз тилди жайылтам, пропаганда кылам деп аракет кылып жүргөн жигит. Бир топ ай мурда улут аралык кастыкты козутту деп камалып, анан кийин үй камагына чыккан болчу. Биз эмне экенин, ким жазганын билген эмеспиз. Жакында эле Сырдашты көрсө, муну жанагы торт чыгарган Куликовский деген компания сотко берген экен. Анан эми ошону айтып чыкса, 2 күн мурда Куликовский аберибизди ачып салдың деди, айтор эмне? Ой, бул жигитти кайра камап салгыла деп арыз жазыптыр. Сот аны ал арызды канааттандырган жок. Туура кылды. Себеби дегенде биз кыргыз элинде, кыргыз мамлекетинде жашап атып, кыргыз тилинде, эне тилибизде тейлөөнү, сүйлөөнү, мамиле кылууну талап кылганга толук укугубуз, акыбыз бар. Бул мыйзам менен дагы бекитилген. Мына былтыр парламент кабыл алып, президент кол койгон мыйзамга ылайык, мамлекеттик тил мыйзамында ушундай кафе, ресторан жана башка тейлөөчү жайлар кеминде 60% маалыматты эне тилинде берсин деген талап турат. Демек, Куликовский же башкалар жөн гана бет тырмачылык кылбашы керек. Анан аларга ачууланып, биз алардын товарларын албашыбыз керек, биз алардын товарларын жебей коюшубуз керек деп аткандардын дагы туп-туура айтып атышат. Алардын ушинткенге акысы бар. Биз тескерисинче ошондой активисттерди мокотпой, андай активисттерди эне тилди мыйзамдуу коргоого, эне тилди мындай сабаттуу коргоого чакырышыбыз керек. Биз аларга айтып түшүндүрүп беришибиз керек. Эгерде кыргыз тилин сүйлөөнү талап кылса, жаран катары, керектөөчү катары анын толук акысы бар. Мен Айтелектин бардык видеолорун көрүп чыккам, ал кандайдыр бир бирөөлөрдү уруу ийгенин, согуу ийгенин, сөгүү ийгенин көргөн эмесмин. Демек, эне тилди талап кылып атып, мыйзамды одоно бузганын билбейм. Мына ушундай учурларда же кимдир бирөө ушундай жабыркадым деп арыз жазса, андан көрө тек гана мындай эскертүү менен кое берип койсо жакшы болмок. Ал эми Куликовский сыяктуу же башка эне тилин тоготкусу келбегендерге айтарым. Буга чейин да далай ушундай бизнестер чыккан. Алардын күнү эмне болгонун, канчоосу кантип жабылганын, канчоосу кантип кечирим сураганын бир карап койсоңор. Маселени ырбатпай, кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин жөн гана сүйлөшүү жолу менен, келишүү жолу менен чечип алган абдан жакшы. Керек болсо, ушул кардарларыңардан кечирим сурап койсоңор дагы ашыктык кылбайт.
Куликовский менен соттошуп аткан баланын видеосун көрүп атам. Мен давно Куликовскийге бойкот койгонмун, потому что у нас был случай, мы с мужем зашли без 30 минут 10, и нам сказали, мы через 15 минут закрываемся, можете быстренько покушать и уйти. Но они закрываются 22, а время было 21:30. За 30 минут мы бы покушали, вышли, но нас почти выгнали, да? Ошого? Урматтуу аппарат, мына азыр бир маселе чыгып атат бул жерде. Биз талап койгонбуз. Бардык Эми бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар да, бардык ошол иш кагаздары мамлекеттик тилде жазылышы керек деп атат да. Кече күнү 13 январь күнү Айтелек Орозбеков менен Куликовдун ортосундагы сот баягы талаш жараткан кыргыз тилинде сүйлөгүлө деген көрсөтүүсү үчүн учурда Айтелек Орозбековдун соту болуп атат. Сотко бир дагы колдоочу мындай аз эле бирин экин гана колдоочу келбесе, Айтелек Орозбековду колдоп келгендердин саны жокко эсе да. Эми муну мен эмнени айткым келет атат? Мисалы үчүн кандай гана мамлекетке барбайлы, ошол мамлекеттин маданиятын бардыгын сыйлап туруп, ошол мамлекеттин тилде сүйлөш керек. Мисалы үчүн Орусияга барсаң, орус тилинде сүйлөшүн да, кыргыз тилинде сүйлөсөң, ал мен түшүнбөйм дейт. А эгерде Кыргызстанда жашап туруп, кыргыз тилинде сүйлөгүлө мага мен түшүнбөй жатам дегенде, анын эч кандай уяты жок, ал мыйзам бузууга да кирбейт. Ошон үчүн урматтуу достор, Айтелек Орозбековду колдогон журналисттер келип колдоп берип тургула. Бул соту 4 февралга саат 9:00 жылды. Учурда Куликов менен соттошуп аткан ошол сот процесси жүрүп атат. Кече күнү ошол Айтелекке да суроо бердим. Бир дагы журналисттерден эч ким жок, эмне үчүн айткан жоксуң десем, көбү баягы коркуп келе алган жок, келейин десе деле бир экөөсүн чакырдым дейт. Бирок тилекке каршы ал сот баары бир жылаат, мен кадатайса өтүнүч келтирип жазып койдум, адвокатым келбей калганына байланыштуу деген сөздөрдү айтты да. Бирок эмнеси болбосун, ошол жаш жигиттин, жаш журналисттин, эми өсүп келе жаткан жаш журналисттин YouTube каналында баса 15 миңден ашуун подписчиги бар экен, катталуучусу. Демек ал жигитти кыргыз тилинде талап кылганы үчүн ал мыйзам бузуу эмес, ал кылмышкер эмес, бирөөдү өлтүрүп койгон жок, ал бирдекени урдап алган жок, ал кылмышкер эмес. Ошон үчүн бул кылмыш деп эсептебейм. Муну соттор дагы эске алышы керек деп эсептейм. Менин дядь Коля деген бир тагам ушинтип айтчу да, моторист болчу. Бека, если хочешь узнать человека, какой он, дай ему диплом, а ты узнаешь его, дечи да. Мун дегеним, адамды кандай экенин билүү үчүн, Бека, бирөөгө бир диплом берип көрсөң, же акча берип көр, анын кандай экендигин ошондо билесиң деген майындачы да. Канчалаган кайрымдуулуктар, канчалаган балдар үйүнө кирип чыктым, карыялар үйүнө. Дайым айтчым, бизнесмендер мага чалчу да. Мен ушул жакка мынча торт берейин, мындай берейин дегенде, байке Куликов торттарынан бериңизчи, ушулар байысынчы деп жиберчим да. 500 торт, 1000 торт заказ кылып алып кетчи. А бүгүнкү күндө анагы диплом берип көрдүк да. Бизче Куликовскийге диплом берип көрдүк, баарын кылып көрдүк. Эми көтөрүлгөндөн кийин эми бизге кылган мамилеси. Бүгүнкү күндөн баштап мен сөздөрүм терең маанилүү болду го дейм. Бүгүнкү күндөн баштап мен лично Бека таксист жана менин группамдагылар, жалпы таксисттер, биз Куликов тортуна бойкот жарыяладык. Бизде деле намыс бар, башкалар. Биз берип көрдүк дипломду. А бирок чыныгы жүзүңөрдү көрдүк да. Куликов боюнча эмне унчукпайсың деп көп киши жазып атасыздар. Кече Айтелек Орозбеков деген жарандык активист менен кечинде сүйлөшкөнбүз. Экөөбүз телефондон чалышып сүйлөштүк. Анын айтымы боюнча Куликов жанагы торт чыгарган эмне болуп калат, кондитерский фабрика болуп калабы, ошолорго барып бул кыргыз тилинде тейлөөсүн суранган. Анан муну сотко беришкен, азыр үй камагындамын деп айтты. Анан эми менин жеке оюм бул боюнча. Урматтуу мекендештер, биз кыргыз катары башка улуттардын, жеке эле орустар эмес, жеке эле мисалы кытайлар эмес, жеке эле өзбектер эмес, же казактар эмес, бардык Кыргызстанда жашап жаткан мейман деп коебузбу, же болсо чет өлкөдөн келген жарандар деп коебузбу, ар биринен ошо кыргыз тилине үйрөтүп, бирок какпай сокпой, силкпей, акырын жалпак тил менен сыйлап, сылык сыпайы үйрөтүшүбүз керек. Ар бир элдин өзүнүн идеологиясы бар. Улут болсом,
тилим менен улутмун, улук болсом тилим менен улукмун деп атпайбы? Демек, кыргыз тили ар бир ошо кафе болобу, ресторандар болобу, тест татымдар болобу, ооруканалар болобу, частный клиникалар болобу, бүт жерде кыргыз тили сүйлөнүшү керек. Мисалы биз мигрант болуп иштегенбиз чет өлкөдөчү. Орустар барып кыргызча сүйлөп көрчү. Тескерисинче сенден талап кылып туруп орусча сүйлөтөт. Мына ошондуктан биз кыргыз болуп сакталып тургандыгыбыз бул тилибиздин бар экендигине байланыштуу. Андыктан баардыгыңыздарды ушул видео менен бөлүшүп коюуга чакырат элем. Ассаламу алейкум.